Мамлекеттин бейпилдиги баарынан маанилүү. Ар кандай кырдаалдарда мырзаларыбыз ата мекендин тынчтыгын камсыз кылып турууга милдеттүү. Даутбек Култаевда Ооган согушуна катышып интернационалдык милдетин мыкты аткаргандардын баш сабында. Кан куйган согуш талаасына барган убакта каарманыбыз болгону 18 жашта эле. Ал учурда эле болсо бүгүнкү күндө эсинде. Оор кезде бардыгыбыз. Азырда биз жаш балабыз ошо согуш башталды деп өз ара афгандар менен душмандар аркылуу согушуп, түн күн уктабай, уйку жок, улам рейдтерге сынбай, уктабастан атышкан жерде атышып, нападение кылган жерде нападение болду, абдан кыйын болду. Өтө эмнеге дегенде биз өтө жаш элек. Ош гарнизонунун ок атуу талаасында машыгып жаткан Ооган согушунун ардагерлери Ош шаарынан, Кара Суу жана Араван райондорунан чогулушкан. 100дөн ашык ардагерлер катышкан бул иш-чарада атайын машыгуулар өткөрүлүп, курал кармашты. Радеш Валиев да мындай машыгууларга дайым катышып келет. Жылына ар бир жолу келип ушул жерден ок атууну үйрөнүп турабыз, чтобы эстен чыкпаш үчүн ушу Ооган ардагерлери стрельба уюштуруп турабыз ар жылына. Что биздин келечектеги эсибизден чыгып калбаш үчүн элибизди, жерибизди коргоонго ар дайым даяр турганга ушул машыгуу бизге сөзсүз керек болду. 28 жылдыгынын урматына өткөрүлүүдө. Кан кайнаган согуш талаасында жакын досторун жоготуп, жүрөгүндө өчпөс тап калган Ооган ардагерлери бүгүндө алардын урматына ок чыгарып, эскерип өтүштү. Албетте Ооган согушу эч кимге бакыт алып келген эмес, бирок Совет элинин достугун даңазалап, ынтымагын бекемдеген. Бүгүнкү күндө согуштун катышуучуларына мамлекет тарабынан да көңүл бурулуп, жардамдар берилип келет. Азыркы убакта ар бир Ауганстанда кызмат кылып келген жоокерлерден жарадар контузия алгандарга 7000ден, катардагы жоокерлерге 6000 сомдон ар айына алабыз. Андан тышкары Ош шаарынын мэриясынын бюджетинен бизге дагы 400 000 сом бөлүнүп берет. Бул Оогандардын өлгөндөр, Ауганстанда өлүп келгендерге, Оогандын жоокерлеринин керектүүсүнө жумшайбыз. 10 жылга созулган бул апаатта 2,5 миллион Ооган эли каза тапкан болсо, Кыргызстандан барган 7141 жоокердин 252си кайтпай калган. 585 жоокер ар кандай түрдөгү жаракаттарды алышып, ден соолугунан айрылышкан. Эч ким эч качан унутулбайт. Бир гана кыргыз элинин тынчтыгын эмес, дүйнө элинин да бейпилдигин камсыз кылган жоокерлерибиз менен ар дайым сыймыктанабыз. Майрамыңыздар менен.